Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 2-класс орус класстары үчүн кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амираевна. Бүгүнкү сабактын темасы Манас кыргыз элинин баатыры. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар Манас эпосунан үзүндүн орусча окуп, маанисин түшүнүшөт. Тема боюнча айтымдарды көркөм окуп, мазмунун өздөштүрүшөт. Манастын ак кууласын, кырк чоросун, ак шумкарын жана кумайыгын билип алышат. Диалог боюнча сүйлөшүү кебин өстүрүшөт, сүйлөшүүгө үйрөнүшөт. Манас кыргыз элинин баатыры экенин билишет. Өтүлгөн темалар боюнча суроолорго жооп бергиле балдар. Кыргызстан кандай өлкө? Эң бийик тоолорду атап бергиле. Ала тоо орус тилине кандай которулат? Ала тоо жөнүндө ырларды билесиңерби? Анда балдар ушул суроолорго жооп жазып, менин WhatsApp'ыма жөнөткүлө. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Пайдалуу, полезно, эр жүрөк, храбрый, жол башчы, предводитель. 40 чоросу жардам берген. Помогали 40 преданных воинов. Көрдүңөрбү балдар? Ушул жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып жаттайсыңар. Андан кийин бүгүнкү датаны жазып балдар. Ушул сөздөргө сөз айкашын түзүп дептериңерге жазгыла. Менин жашым сурасаң, мен жашар деген мен деди, эми балам келди деп, ушу башта урган жан, эмнелерди көрбөдү, кыргыз атаң жомогун, кынаптап көргөн өзүм бар, угуз атаң жомогун, улап берер сөзүм бар, кыргыз канды көргөнүн, калтыксыз көңүл бөлгөнүн, угуз канды көргөнүн, ушундан бери өлбөстөн уланып жашап келгеним, угуп алгын карагым, улуулардын өрнөгүн, сенин ата бабаңдын жайын айтып берейин, угуз кандын ошондо тарын айтып берейин, кыргыз кандын кыйшайбас багын айтып берейин. Көрдүңөрбү балдар? Биздин улуу манастыларыбыз Саякбай Каралаевдин, Сагынбай Орозбаковдун жолун улаган азыркы биздин манасчыбыз Ырысбай Исаковдун айтуусундагы Манастан үзүндү уктуңуздар. Биринчи көнүгүү балдар. Манас дастанынан үзүндүнү окуйбуз. Увидев, как грозен Манас, Алооке был поражен. Глаза, горящие как угли, ресницы, пламени язычки. В нем одном мощь 1000 силачей. Сказанное им слово полезно народу. Из эпоса Манас. Көрдүңөрбү? Манасты кандай сүрөттөлгөнүн түшүндүңөрбү? Анда балдар кыргызча которуп да жакшылап түшүнүгүлө. Эми балдар диалогду окуйбуз. Акылай менен Чапалак баланын сүйлөшүүсү. Акылай. Манас ким болгон? Манас кыргыз элинин баатыры. Ал эмне үчүн күрөшкөн? Манас элинин ынтымагы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Манас баатырга 40 чоросу жардам берген. Ак кула деген аты, Кумайык деген ити, Ак шумкар деген кушу болгон. Балдар, силер дагы ушундай диалогду окуп, жакшылап үйрөнгүлө балдар. Эми балдар текст окуйбуз. Манас. Манас кыргыз элинин баатыры. Ал эр жүрөк, күчтүү жана акылдуу жол башчы болгон. Манас элинин ынтымагы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Баатырга 40 чоросу жардам берген. Ак кула деген аты, Кумайык деген ити, Ак шумкар деген кушу болгон. Көрдүңөр балдар? Биз
Манас жөнүндө тааныштык. Манас кыргыз элинин баатыры. Ал өзүнүн элинин ынтымагы, эркиндиги үчүн күрөшүптүр. Ак кула деген аты, Кумайык деген ити, Акшумкар деген кушу болуптур. Эч качан унутпагыла балдар, билип алгыла. Эми балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелерди билип алдык? Биз бүгүнкү сабакта Манас кыргыз элинин баатыры экенин билип алдык. Манастын ак кууласын, кырк чоросун, Акшумкарын жана Кумайыгын билип алдык. Манас баатыр жөнүндө көптөгөн ырларды уктук жана ошондой эле Манас эпосунан үзүндүн уктук. Эми балдар, үйгө тапшырма. 3-чү көнүгүү диалогту жаттагыла балдар. Манастын атын, итин, Шумкарын билип алгыла. Ушуну менен балдар, бүгүнкү аралыктан уктуу сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.